Эми бизде салык кодексте түздөн түз ошо блогер деп мындай норма деле жок. Бошотулат же төлөнөт депчи. Ал мындай жалпы мындай талаптарга дал келип калат. Анан блогерлер боюнча салык кодексте ар кандай ошо салыкты төлөй турган блогер эле эмес, башкаларга деле негизи бар мүмкүнчүлүк. Мисалы ошол эле жалпы режимде өзүнүн кирешесинен 10% деп бул жалпы талап да. Аны деле төлөсө болот. Анан бизде жана бирдиктүү салык деп өзүнүн эмеси бар. Мисалы жалпы бирдиктүү салык жана кызмат кылуу, жумуш кылуу ал жерде 6-4%. 6 накталай, 4% накталай эмес. Ал эми бизде жана креативдүү индустрия деп жаңы мыйзам кабыл алынып жакында эле. Ошол креативдик ошол ишмердүүлүктү колдойлу. Бул көбүнчө ошол жана интернет аркылуу жаңы заманбап ыкмалар менен болуп жаткан. Анан бул жерде кичинекей өлкөбүз болсок дагы, бирок ошол дүйнө жүзүндө иштей турган, киреше ала турган, ишмердүүлүк кыла турган мындай ыкма деп ошол креативдик индустрияны колдойлу деп мына мыйзамда чыккан жана салык кодекске дагы өзгөрүүлөр киргизилген. Өз убагында бул 2 жыл болуп калды. Ошол жерде креативдик индустрия биринчи 2 жыл 0,5% деп кабыл алынган. Ал мына 24-25, азыр болсо 26-27, 25-26 1%. Ошол бирдиктүү салыкта катталып, ошол креативдик индустрияда болсо, анда 1% деп, мындай айтканда, төмөндөтүлгөн ставка. Бирок бул биринчиден ушул чөйрөнү өнүктүрөлү. Биринчиден, экинчиден ушул чөйрөдө жүргөн ишкерлерди же адамдарды мындай айтканда эми кармаш дагы оңой эмес да. Биринчиден оңой эмес, канча киреше алды деп абдан бир чейин татаал. Ошондуктан мындай ыңгайлуу төмөндөтүлгөн ставкалар коюлган. Анан мен жана мисал келтирип коеюн, жана дүйнө жүзүндө ошо Кыргызстанды мындай көрсөтүп, жакшы кыйын биздин жигиттер, айымдар T-Billions деп мындай айтканда ошол мындай аябай жакшы көрсөткүч деп айтсак болот да. Анан блогерлер болсо бул ошол креативдик индустрияга өзүнүн жана тизмеси бар. Ошого кирип калат да. Ошондуктан ушундай эми шарттар бар.